Ташкент Оф деген жерге келдик. Баягы биз тартып кетпедик белек, жана туалеттин жанында жасап атканчы. Ошол жерге келдик. Саламатсызбы эжеке? Ой, келе Кандайсыз? калдыңыз. Кандайсыздар? Сен келип кеткен эме жакшы болду буяк. Э, Жыйналып, крысаны травить эткенбиз. Onu ne kılasın emin? Kola ted taraftan tarafıç. Öyle jakta жүрөт. Айгүл эже, сиз турбайсызбы хозяйка бул жерде? Атыңызды Назгүл деп атасыз. Бул Жок, жерден Айгүл, неме, мен хозяйка деген эмесмин. сиздерчи байке ким болосуздар? Аркамда эле турасыңар. Обязательно ушул жерге мен келип айтып, андан кийин анан ремонт кылыш керек деп. ТикТокто көрүп калдым. Ремонт Ошол эле иши да Аз барып сурансаңыз, кирип көрсөм болобу деп сурансаңыз. Бул жерге ким уруксат берди эле көчөдөн жасаганга? Так, достор, баягы туалетти көрөлүчү, туалетти. Бул жер деген либо кухня болбош керек, такыр эле жабышыңыздар керек. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Биз баягы Ташкент Оф деген жерге келдик. Баягы биз тартып кетпедик белек, жана туалеттин жанында жасап атканчы. Ошол жерге келдик. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Ден соолугуңар жакшы? Саламатсызбы эжеке? Ой, келе Кандайсыз? калдыңыз. Сахар берүүсү? Умардан ана. Салам. Кандайсыздар? Сен келип кеткен эме жакшы болду буяк. Жыйналып. Ремонт кылдыңыздарбы? Кире кой. Жакшы. Халат, бакила, чепчик дегендер барбы? Эми ошого жетип кетабыз. Алган жоксуздарбы? Эми жетип кетабыз. Алып даярдаш керек болчу да. Саламатсыздар. Салам алейкум. Кандайсыңар? Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Кантип бияка халат, бакиланын деле кереги жок, туугандар. Так, достор, баягы туалетти көрөлүчү, туалетти. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Туалетти алып коюштур туугандар. Ушул жерде эмес беле? Эсиңиздерде ар жактан киргенден кийин бул жерден оператор бала кошуп коет ошол үзүмдүн мурунку тартып кеткенден кийин. Анан ушул жерде болчу. Биякта туалет бар турбу? Достор, биякта кадимкидей эле туалет бар экен биякта. Тартсак? Биякта баг өсүп турат. Качанга чейин кыргыз эли ушинтип монтуп дараткананын жанынан ушинтип тамак жеп жүрө берсин. А бул даракка ошол бойдон турчу. Муну кандай окуат болуп экен туугандар. Бирок мен аябай кубанып турам, именно ушул бул жердеги даракканада болгон. Достор, бул жагына раковина, газ бул иштебей экен, э? Иштебейт. Сиздер ким болосуздар? Не, бияктан хозяин. Атыңыз ким? Эжекени чакыртпакчычы. Эжеке, сиз ким болуп иштейсиз бул жерде? Сизби баягы Айгүл эже деген или ким? Сиз менен сүйлөштүңөр телефонда, э? Жок. Сиз ким болуп иштейсиз? Мен жөнөмүрсүң. Көрсөтпөңүз эми ичинен. Кайсыл жерлер жазадыңыздар, кайсыл жерлер эмне болду? Мына маяктан башка шутлиттер, краскалар. А, Мен бия. Саночтердин ишин бар. Сен эметип кетпешиң, замечание болуп. Ишин ачып койсоңуз астын. Сөзсө, соңмо коптурайын. Яна бия. Жакшы. Кафетке жана салыпсың. Мы досталарым силе эме заказ бердик. Нержавейка. Я кабыл салыпсың. Саңки жумуштанса келип предписание берип, бул жерде жаап кетти, э? Мынакей. Биягыңды мынакей. Бул жагы раздевалка, э?
Бияқты бүт алғыз салып, бияқты дағы кетсе краскалатып, мұны краскалатып қойыз. А бул дарактычы бакты. Буга тигенге болбойт, алгызбайт. Эмне дейт тиги санэпидемстанция эмне деди? Мун бизге тиешеси деле жоктур, өкмөттүк муну албайт. Өкмөттүк муну албайсың, а бирок санэпидемстанция эмне деди? Учкан жокту бакка. Эчтекеден жокпу. Жок, муну побелка кылып коебуз, акиташтапчы. Негизи болбойт эжеке. Анан биякты кантип эмне кылып Бул жер салабыз? кадимкидей эле, бул жерде вообще салбаш керек. Анткени бага өсүп турбайбы бул жерде? Бул жер кантип кухня болсун эжеке? Жок, кухня деле эмес, эми немелерди эле коюп коебуз, рис делечи мына. Жумдан турбайбы бул жер? Ошо рис деле турбайбы. Бак турбаш керек бул деген. Такыр болбойт бул. Сиздер мисалы бекер берген жоксуздар, акчага үйрөтүп атасыздар, туура, акчага сатып атасыздар. Анан ошого жараша, ошого ылайык сиздер деген сан норманы аткарып коюшуңуздар керек да. Бул жер деген либо кухня болбош керек, такыр эле жабышыңыздар керек да. Складтагы болгонго да болбойбу. Ооба, бул айтып атпаймынбы, сан норма боюнча айтып берип атам да сиздергечи. Тигилер санэпидемстанцияга да кайрылып кетейин азыр ушул убакытта мынакей дарак өсүп турат да. Бул жер ашкана. Эже, сиздин атыңыз ким? Назгүл? Назгүл? Ага. Назгүл эжеспи? Бул телефондар кирбесин, телефондар кирбесин. Анан калат бакила чепчик, эжеке. Санкнижкаларын көрсөтүп коңузчу мейтсиз? Санкнижка жасалып атат, кайдан санкнижка? Бүт жасатып уже конкретно уже киргенбиз да. Негизи жазалган, Үйгө алып барбаш керек да, ушул жерде болуш керек да. Жумушта болуш керек. Эми канчасында 7-нде же 8-нде ушундай даяр болот деген да. Рабочий күнү эметкенде дайын болот. Анан крысаны травить эткенбиз, тараканды. Немеси бар мынакей кагаздарын көргөзсөң. Санкнижкаларды бул жерде даярдап туруш керек болчу да, негизи. Азаланма жок, бул жерде. Жок, даяр болот атты уже. Бүт бар. Уже берип коюштук да баарын. А тети эшиктен плов жазганга ким уруксат берет? Кайсы орган уруксат берет Аны сиздерге? билбейт экенмин мен. Бул жерде сиздер ким болуп иштейсиздер? Мен жөн эле рабочиймин ушундай эле. Сизчи? Мен де Иә. жөнөр рабочий. Эмне рабочийсиз айтпайсызбы? Эме курьер болуп эле иштейт. Курьер? Кандай курьер? Жок, сиз үйдө да отпайсызбы санкнижкалар турат? О, даяр болот көрө. Жок, сиз үйдө да отпайсызбы беке? Ушинтип качкачты да туугандар. Бул жердин менин оюмча ушул жердин эле хозяиндери болуш керек достор. Кимдер билсе, комментарий жазып койгула. Таракан таркычы. Кенеке. Таракандар жүрүп. Да. Азын көргөзүң. Тигине жүрбөйбү азыр. Эсмес. Басып баратса башкача сезилет туугандар. Тартып койчу дейм дагы бир жолу. Өйдө кетти тигилчи ужечи. Өйдө жакта жүрөт. Жаңы эле травить этилди да бул ушундай немени соңоп экен да. Сиз ким болуп иштейсиз? Ошону айтсаңызбы мага. Сиз хозяйкасызбы? Жок, мен хозяйка эмесмин. Ким болуп иштейсиздер? Жөн эле рабочий эле. Сиз кандай управляющий үстүнөн карайсыздарбы же эмне? Кандай кыласыздар? Эжеке. Айтпайсыздарбы? Бул эмне ушуну? Ну тараканды недавно 2-3 күн болду, 4 күн болду го. 26-12-2024. Фирма кайсы? Билбейсизби? Ушуну биз заказ берип интернеттен алып атабыз. Сиздер ким болуп иштейсиз байке? Айтсаңыз? Сизчи эжеке? Мен жөн эле рабочиймин, бар. Жөн эле обычный эле. Жибек жолунда карайсызбы сиз, Жок. Бул эле жерде. Эжеке бул жерде көрүүчүлөр көрөт, анан комментарийге жазып коюшат да, простачы жөн эле айта берсеңиз болот да. Буга чейин туалеттин жанында эмнеге жазалып жүрдү эле? Пловтор. Жок, көрсөтүп атпаппы биз иштетип. Оюман ойлоп тапкан жокмун, по факту айтып берип атам дейчи. Билбейм аны. Жок берем. Эмнеге ушунчалык антисанитарияда жазып жүрдүр эле мен келгиче да. Обязательно ушул жерге мен келип айтып, андан кийин анан ремонт кылыш керек да. Жакшы болду келгени. Аябай. Жок, Элге плюс болду. анысын түшүнүп атам. Ооба, бул жериңер жакшы сонун болуп калыптыр да. Мен буга чейинкини айтып атам. Мен буга чейин ошибка болду да, эми болду, түздөдүк, оңдодук. Дагы оңдойбуз. Сага рахмат.
ошо. Билесиздерби, буга чейин мурун да келип дагы тартып кеткен бул жердечи. Анда Тартып баягы кетиптир да. ремонт болуп аткан. Андан кийин мен келдим, андан Сен кийин келгенсиң. андан кийин келгенден кийин анан жазып атасыздар. А мен суроом неме болуп атат да, буга чейин эмнеге жазган жоксуңар? Мен обязательно келишим керек беле деп айтып атам. Ну келгениң жакшы болду. Жакшы болду, заодно тазаланып калдык. Чоң рахмат. Сиз атыңыз ким дедиңиз да? Мен жаман көрүп атасыз сиз, жеке. Жаман көрмөңүз болду анча теже. Эт аркаңызда тараканды өлтүрүп коюңуз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Исакыр Беришев Мырдаданов. Иштеп атасыздар? İşte ötemiz. Бул жерге ким уруксат берди эле? Көчөдөн жасаганга. Болупту. Süreçtim var mı kazayken? Бул хозяйка болуп отурган. Tamam. Хозяйка эмеспин депти. Сиздин атыңыз ким? İlyas. Айгүл эже деген ушулбу? Tamam. Бизге эмне деп айтты атын, Сиздин атыңыз ким? Назгүл. Назгүл деп айтты, ошентип айтты окшойт. А эмнеге антип атат ал бизди неме этет? Мен дагы бир жолу тартып кетейин, бул сыртынчы. Бул жерден жолдун жээгинен эле ушинтип эле плов жасап эле ушинтип элге сатышат да. Бул санитардык абалга дал келбейт да, такырчы. Көрсөң тогундар, бул жерден жана экен Айгүл эже деген. Бул жердин хозяйкасы турбайт. Жумушчумун өтпөй. Айгүл эже, сиз турбайсызбы хозяйка бул жерде? Атыңызды Назгүл деп атасыз. Бул жерден Айгүл, неме, Мен хозяйка деген- эмесмин. Айгүл эже десем оо деп атасыз азыр. Туурабы? А эмнеге атыңызды башкача айтып атасыз? Сиз карайт турбайсыздар бул жердин баары. Мен суроом тети көчөдөгү ким уруксат берди эле? Жерге отурайынчы, көчөдөгү. Билбейт экенмин. Кантип жасап берип атасыздар? Мен билбейм бияктын хозяйны башка да. Жок, хозяин аны уктук ким экенчи, хозяиндерчи. А сиздер карайт турбайсыздарбы? Туурабы? Мен караганда биз рабочий элемин. Ошо рабочий болуп, сиз иштеп берип, ошол хозяйка катары болуп, бүт управляющий болуп, полный ошол системаны сиз карай турбайсыздарбы? Мен ошо суроо берип атам да. Сиз мисалы айлык алып атасыз ошого. А мен билбейм да, ким уруксат берди. Ким уруксат берип, Билбейм. ким иштетип атат көчөгө? Билбейм, айта Мен албайм. мисалычы андачы, мына камера турат да азырчы, элдер көрүп атат. Мен деле анда көчөгө очоккана ачып албайм анда. Туурабы? Заодно биздин неме плов аккуратный жакшынакай эле кетип атат да, эл нааразы эмес, Сан кымбат нормада, эмес. сан нормада ал жерден жазганыңар болбойт көчөдөн. Сан норма боюнча. Айталы хозяинга болбойт экен деп. Биздин мамлекет түзүлгөндө ошон үчүн санэпидем станцияны ачкан, ошон үчүн мисалы сан норманы ойлоп табылган, ошон үчүн болбойт ал жазгангачы көчөдөн чежик. Айгүл эже. Мисалы Несакыр долбоору 5-6 жылдан бери жүрүбүз да, келип туруп эле ошентип көчөдөн жазып атасыңарбы? Бул жердечи. Кандай Билбейм, айта албайм. кыршаларыңар аябай чоң же эмне? Причем крыша? Эмнеге Жок, крыша кантип керек? көчөдө жазып атасыңар? Немеге общепитке эмне крыша керек? Жок, көчөдө кантип жазып атасыңар? Мен ошону суроо Мен берип айта атам. албайм, аны мен чече албайм. Сиз билбейсиз. Мен билбейм. Ким билет ана? Жүрүп көктемсиз көрчү. Сиздерчи байке ким болосуздар? Тамак алган кен. Аркамда эле турасыңар. Жүр. Карап болчу. Маркировка отсутствует, можно с трещинками рожь керек деп илеттерди. Калган эчтеке деле жок экен. Достор, эми кененирээк айта кетчү нерсе, баягыда өткөндө эмне үчүн кайра ошол жерге кирдим. Өткөндө келгенде бул жерлердин баары тең жасалган эмес. Биякта деген газ баллондор турат, ошондой болчу да. Азыр жакшы жакшынакай кылып ушундай кафель чаптап сонун кылып коюптур да. Ошондой кылып мурун эле жасаса болмок деген ойдомун да менчи. Бул жерлерин жакшылап жасаш керек экен. Тарт койчу тетик жерлерди. Шабыраларды бұл жерге ойбоғыла үлечке. Санэпидем станция қандай қылған түшінбей қалдым туғандар. Шын азыр баш майланып кеттім. Bir шет айтсам ушул жер жакшы жазат дейм да, андан кийин кайра эле да. Эң биринчи очерет жаңы элеке айтып кеткендегидей, бул дарак жок болуш керек болчу. Дарак жок болуш керек болчу. Тияктан негизи сан нормага келгенде бул нерсенин бүт бартын жок болуш керек да. Анткени бул кухня менен бири-бирине баары көздөй өтүшөт, бери көздөй өтүшөт, ошентип өтүшөт. Бул жакты склад катары колдонушат экен. Ошол эле тетигил эттерди салып келген чаралары ушул жерде турат. Анан келип туруп бул жерде жанагы тряпка тигине перчатки, бул жагын карасаң неме шыпыргы бүт бартын турат да.
Анан достор, бул жактан дагы тамеки чегишет экен да. Тени тартып кой. Санэпидемстанция силер эмнени карап атасыңар? Мен түшүнгөн жокмун, бул жерде кандай ким ачты кайра? Предписание берипчи. Ушул жерге туруп алып тамеки чегишет экен да, эмичи. Эми баягы бул жердеги даараткананы алып туруп, андан кийин бул жер эмне горелка болуп калды, же кухнябы, кандай болду? Үйрөтүп, ошолордун бүт партияны сабак кылып, мисалы ССГОРдо Бишкек ошол жерге чакырып, ушул жерде иштеп аткан сотрудниктерди айтып берип, үйрөтүп, момундай кылып иштегиле деп койсоңор болбойбу дейм да. Ушинтип эле жүрө беребизби? Азыр мисалы даараткананы алдырдык, кафель чаптаттык, баягы нормалар баары бир аткарылган эмес да. Туугандар, мен өзүм оюмду айтып атам, ошол чын мен эмне деп сүйлөөрүмдү да билбей калдым. Ошондой туугандар, ичин көрсөттүк, эми сырттагыны дагы бир жолу мен өткөндө кечинде тарттым, күндүз тартып көрсөтүп коечу. Ондайына сыртта эле турат да. Кандай болуп калат дейм да, бул жерден жол өтөт. Жолдун жээгинен эле ушундай очоккана куруп алышкан да. Алексам, кандай? Жагдай кандай экен бияк? Жакшыбы? Чай ичкен келдим. Эмне болобу? Кирип көрсөңүз болот. Бая биз келип кеткенде ремонт кылышыптыр. Жакшы. Бир TikTok'та көрүп калдым, Ремонт кишилер кылышыптыр. ичи да аз Азыр барып сурансаңыз, кирип көрсөм болобу деп сурансаңыз, сурам эле айтып коюң да. суран айтсаңыз, мына ичинде эле тура. Ким уруксат берди эле байке бул жерде? Вообще билбейсиздер, жөн эле иштетип атасыздар. Бияка келсең, ким үстүлөрүн тартып көрсөтүп койчу бул жерлерди. Бул жерде бул байкелер от жагып, анан ар көзгө кетип туруп эле. Бияка кетет да. Смок боюнча келип отурабы сиздерге? Эми бирдекени билесиңерби силер бул жерде? Тияктын хозяйкасы деле билбейм дейт, сиз деле билбейм дейсиз. Акча тапкан эле билишин. Мынакей. Могул жерден өйдө көздөй чат да. Анан бул жагын көрсөтүп кой, туугандар. Ушул көзөмөлдөөчү органдарга кайрылып, ушул жерди карашыңыздар керек да. Бул жагын көрсөтүп кой, мамлекеттик мегакомбу, мега. Ошол эле бет маңдайында. Бет маңдайында бул жерден көчөдөн эле ушинтип плов жасап сатышат достор. Эми өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер, туугандар. Биз келдик, бая биз тартып кеткенден кийин ремонт кылышыптыр. Анан сиздерге көрсөттүк. Так, достор, булардын айтуусу боюнча негизи эле бизге комментарийге жазып, жана Инстаграмдан бөлүшкөндөр боюнча бул жерде экинчи точкасы бар экен, Жибек жолунда. Анан ошол жерде реклама кылып, бирок жанагы эшиктен жазып атышпай, ошол жактан сиздерге доставка кылышчу экен да. Анан бул жактан деле жазышчу экен, бирок азыр на данный момент бул жагына келип, бул жагында көрсөтөлүк десек, бул жак жабык. Анан жана Айгүл эжекебиз ошон үчүн тигил жакта отурат окшойт деп ойлоп атам да. Ошондой, биякта вывеска эч нерсеси жок, ичинде бир дагы работник жок, жабык экен да. Менин оюмча бул жер баягы санитардык абалына тиешелүү оңдоп түздөлүү боюнча жабылды окшойт.